Бул динде эч кандай ушундай жаңылык жок. Динде ушундай бир сөз кайталанат, качан адат болуп, ошол сыфат болуп, ошого амал кылгычак да иншалла. Аллах субхана таала чексиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам саламдарын салаваттар болсун. Аллах субхана таала сиз менен бизди инсан кылып жаратты. Аллага көп шүгүрлөр айтайык да. Аллах субхана таала кудурети эле башка бир махлук кылып жаратканга. Аллах субхана таала ушундай инсан кылып дагы акыл бербей коюшка кудуреттүү эле да. Аллах субхана таала сиз менен бизге ушундай акыл берип койду да. Келбет берип ушундай жөндөмдүүлүк берип ушундай инсан кылып, мусулман кылып, өзүнүн улуу ушундай жыйналыштарга отургузуп койду. Бул жыйналыштагы сиз менен бизге Аллахнын белеги да. Өзүбүз деле келип калган жокпуз да бул жолго. Аллах таалага мактоолор, шүгүрлөр болсун. Аллах субхана таала чыныгы падиша, Аллах субхана таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү. Аллах субхана таала бай зат, Аллах субхана таала рызкы берүүчү. Аллах субхана таала көрүп турат, билип турат, угуп турат. Аллах субхана таала жүрөктөгү сырларды билүүчү. Аллах субхана таала жардам берүүчү. Аллах субхана таала ар кандай паналардан сактоочу. Аллах субхана таала адилеттүү. Аллах таала ошол жоктон бар кылат, бардан жок кылат, өлүктөн тирик, тириктен өлүк кылат Аллах таала. Аллах таала ушул бардык күч кудурет ээси. Аллах таала бай зат. Бардык мактоолор ага гана таандык. Бардык кудурет анын колунда. Бардык ошондой улуулардын улуусу Аллах тааланын башталышы, аягы дагы жок да. Аллах таала эмнени кааласа ошол замат болот. Аллах таала ошол дүйнөнү жараткысы келди, жаратты. Инсан менен жинди жараткысы келди, жаратты. Астагфирулла, ошол жин менен инсанды жараттым, өзүмө ибадат кылдырыш үчүн, өзүмдү таанытыш үчүн дейт. Аллах таала ошондой жаратты. Аллах таала ушул асман бул булут сыяктуу болгон экен биринчи. Аллах таала өзүнө чакырып, асмандарды өзүнө чакырып, катуу бол деди, катуу болду. Жер жаралды, жерге ушундай казыктарды, жер ушундай жумшак кумга ушундай катуу зоолорду казык кылып койду. Аллах таала кудурети эле бул аламды бир күндө жаратканга, бирок ушундай тартип менен 6 күндө жаратты да. Болду деген сыфаттары менен болду. Аллах таала ушул жер аламын жаратып, ушундай көзгө көрүнбөгөн нерселерди жаратты жана ошол Аллах таала жараткандан бери ошол тартип менен келатат да. Эч ким өзгөргөн жок да, шамал болбой койгон жок, же күн чыкпай койгон жок, же жамгыр жаабай койгон жок. Кеч кирип таң атпай койгон жок. Суулар токтоп калган жок. Аллах таала кандай өкүм менен жараткан болсо, кандай тартип менен жараткан болсо, жана кандай болот деп койгон болсо, ошол нерселер болуп атат да. Мындан кийин дагы боло берет. Аллах таала эч нерсеге муктаж эмес. Аллах таала жерди жаратыш үчүн бир кумга же бир жактан көрүп келип, же бирөөнүн насаатыга муктаж болгон жок. Аллах субхана таала бул аламды жаратыш үчүн бирөөнүн акыл насаатына муктаж болгон жок. Аллах таала бул нерселерди жаратыш үчүн биринчи материалга же бир нерсеге асбабка муктаж болгон жок. Аллах таала жараткысы келди, жаратты да. Ушундай сиз менен бизди ушундай алсыз кылып жаратты да. Сиз менен биз бир нерсени жаратыш үчүн өтө көп нерсеге муктаж болобуз да. Аллах субхана таала сиз менен бизге ушундай көптөгөн жакшылыктарды берет. Аллах таала ушундай көзгө көрүнбөгөн нерселерди жаратып койду. Аллах субхана таала ушундай жансыз жана жандуу нерселерди жаратып койду да. Жандуу нерселердин бардыгына рызкы берип турат. Аллах субхана таала бардыгын бир убакта көрүп турат. Аллах субхана таала бардыгын бир убакта угуп турат. Жер бетинде канча инсан болсо, бардыгы бир убакта сүйлөй турган болсо, бир үн чыгара турган болсо, ар бирини өзүнчө угат да. Сиз менен биз бир жерде 5-6 адам бирдей сүйлөй турган болсо, ким сүйлөдү ажырата албай калабыз да. Ушунчалык алсызбыз. Биз алысыраак жерди көрө албай калабыз, ушунчалык алсызбыз да. Алысырактан бирөө сүйлөсө, укпай калабыз да. Алдыбызды карасак, артыбызды көрбөй калабыз. Аллах таала бардыгын бир убакта көрүп турат, бир убакта угуп турат. Угуп көрүп эле койбостон ошолор жүрөктөгү оюдагы нерселерди билип турат да. Аллах субхана таала ушундай кудуреттүү. Аллах субхана таала өзү жакшы көргөн инсандарга динден түшүнүк берет да. Аллах субхана таала өзү ушундай рахмат назарын саган инсан намаз окуйт. Аллах субхана таала өзүнүн рахмат назарын саган адам ушул улуу жолго чыгат да. Аллах субхана тааланын өзү рахмат назарын саган адам инсандар ушундай өзүнүн периштелер болгон жыйналышында отурат да. Аллах субхана таала силер мени өз оюңарда эстесеңер, кимде ким мени өз оюнда эстесе, мен аны өз оюмда эстейм. Кимде ким мени
жыйналышты эстесем мен андан да жакшыраак болгон периштелердин жыйналышын эстейм. Эгерде ким мага бир караш жакындай турган болсо, мен ага бир кол аш жакындайм, бир чаканак. Кимде ким мага бир чаканак жакындаса, мен ага бир кол аш жакындайм. Ким мага басып келе турган болсо, мен ага чуркайм дейт да. Сиз менен биз ушундай жыйналышта Аллахны эстеп атабыз. Аллах субхана таала сиз менен бизди периштелердин жыйналышында эстеп атат азыр. Алла таала вадасыга туручу. Ушундай асмандагы жылдыздар бизге ушундай жылдыз болуп көрүнгөндө, ошол үйдагы асмандагыларга жылдыз болуп көрүнүп турат да. Кайсы жерде Аллахны улуктоо өтүлсө, талим өтүлсө, Алла асмандагыларга ошол үй жылдыз болот иншалла. Ушул үйдө Аллахны улуктоого, ушул үйдө талим болуп атат, башка коңшу үйлөргө мактанат, ушул жерде мен Аллахны улуктоого болуп атат. Ушундай кудуреттүү бул, ушундай улуу иш бул. Мындан улуу иш болгондо Аллах таала пайгамбарларга берет эле да. Пайгамбарлар кылды бул ишти сыртынан, бул дават мээнетини сыртынан карап көргөндү караса, ушундай бечаралар же болбосо ушундай бекерчилер кыла тургандай көрүнөт да. Жок, бул ичинен кирип, ичинен жашай турган болсо, ичинен ала турган болсо, бул ишти пайгамбарлар кылган иш. Бул ишти түзмөтүбүз Аллах менен периштелер менен сүйлөшкөн инсандар кылган. Периштелер Жабраил алейхиссалам Аллахтын кабарын алып келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга угузуп турган. Ушундай улуу иш да бул. Муну иш деп билгендер үчүн иш да. Муну ошондой дүйнөлүк, вактынчалык дүйнөлүк калып кеткен ишибизди биз ишибиз деп алабыз да. Жок, ол вактынчалык, ол муктаждык эле да. Бирок бул чыныгы иш болгондо, чыныгы иш ушул иш да. Ушул иштин аягында биз ошондой бактылуулук бар, натыйжа бар да, өтө чоң сыйлык бар ушул иштин артында. Бул ишти кылган адам кандай гана адам болбосун, бул ишти кылган адам эч өкүнбөйт да. Бул ишти көбүрөөк кылып калбапмын деп өкүнүшү мүмкүн, бирок бекер эле кылыпмын деп өкүнбөйт, эч ким өкүнбөйт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч бир ушундай жалган сүйлөгөн эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай өз оюнан чыгарып сүйлөгөн эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай вахий түшмөйүнчө сүйлөгөн эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир марта вахий түшкүчө сүйлөп коюп, 40 күн вахий келбей койгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам вахий түшмөйүнчө, Жабраил алейхиссалам ушуну Аллахтын сөзүн жекирмейинче сүйлөгөн эмес. Ушундай улуу иш бул. Ушундай улуу жыйналыштар, сиз менен биз ушундай жыйналышка биз татыктуу эмес эдик. Алла таала ушундай неамат берди, жакшылык берди, ушул ишке отургузуп койду. Ушул ишти кадырлайлы да. Бул ишти кадырлап кыла турган иш. Бул ишти ушундай истикамат менен дайыми аткара турган иш. Бул ишти ушундай ушу эптеп-септеп бирөөдөн кутулуш үчүн чыгып кое турган, бирөөдөн кутулуш үчүн кыла турган иш эмес бул. Бул ишти дайым өзүм оңолоюн деп кыла турган иш. Бул эрте кыяматта ар ким Машкар майданында ушундай ар ким өзү үчүн жооп берет. Кабырда дагы өзү үчүн жатат, жалгыз жатат. Кабырда дагы нур болуш үчүн, кабыры ушундай жарык болуш үчүн, кабыры ушундай көздүн нуру жете турган жерге чейин жетиш үчүн ушул жолду кылыш керек да. Оорусуңбу, жеңилсиңби, карысыңбы, жашсыңбы, кандай учур болбосун, Аллахтын жолуга чыккыла деген убакта чыккыла дейли да. Эч кандай силердин мал жаныңар, аялыңар, балдарыңар токтоп калат деп корккон соодаңар Алла жолунан токтото турган болсо, Аллахтын азабын күтө бергиле, ал сөзсүз келет деп койду. Сиз менен биз вактынчалык эле кармайбыз да. Сиз менен биз ушул кайсыны жедик, кайсыны ичтик, кайсыны ахиретке жумшадык, ошол гана биздики. Калганы баардыгы ушундай мураскорлордуку да. Биз мураскор үчүн эмес, биз өзүбүз үчүн, Аллахтын ыраазылыгы үчүн келдик да бул жолго. Муктаждык ол бирөөгө ушундай бала үчүн ушундай үй жай кылыш, бала чака аялга үйлөнүш, ушундай жашаш бул муктаждык да. Ла илаха иллаллах бул дин болсо Мухаммад расулуллах жашоо. Ошону ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах дедик, ошону аткарыш муктаждык гана да. Бул максат эмес. Биз максат бул дүйнөгө келгенде максат ошол жумшак төшөктө отуруш үчүн, кооз үйлөрдө отуруш үчүн, жакшы кийимдерди кийиш үчүн келген жокпуз бул дүйнөгө. Бул дүйнөгө келдик Аллахтын ыраазылыгын табыш үчүн. Баштапкылар кайсы ишти кылып оңолгон болсо, акыркылар ошол ишти кылмайынча оңолбойт деди. Баштапкылар кайсы ишти кылды? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайсы ишти кылып көрсөтүп кетти бизге? Сахабалар кайсы ишти кылды? Биз дагы ошолорду кыла турган болсок, ошолор барган жерге барабыз. Кимде ким бирөөдү күмүр тута турган болсо, ошол менен тирилет. Сиз менен биз бир боксерду, бир ханышаны, бир ырчыны, артистти күмүр тута турган болсок, ошо менен тирилебиз. Сиз менен биз сахабалардын аялдарын күмүр тута турган болсок, пайгамбарды сүйө турган болсок, ошолор менен тирилебиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менин сахабаларым жылдыз сыяктуу, кимисин ээрчисеңер адашпайсыңар деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол күн деген жок, ай деген жок, жылдызга тең эди.
Жылдыздан эч бир адам айып таба албайт. Күн дей турган болсо күн күркүрөп ушундай күн жабылып калышы мүмкүн. Ай дей турган болсо ай жок болуп кетиши мүмкүн. Жылдыз сыяктуу деди. Пага ошол сахабалар ошол 23 жыл мээнеттин ичинде өтө кыска убакыттын ичинде түбөлүк ахиретин куруп кетти. Түбөлүк бактылуу болду. Алардын ушундай урпактары кыяматка чейин хор болбойт. Алардын аркасынан дүйнө ушундай ээрчип келатат. Алар ошол даражага оңой эле жеткен жок. Канчалаган кыйынчылыктар болду, канчалаган ачкачылыктар болду, жалбырак жеген күндөр болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга пайгамбарчылык мээнет келгенде арпа нанга курсагы тоя жеген жок. Ошол ошондой пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам курсактарга таш байлап алды. Сахабалар бир курсактарга бирден таш байласа, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 2 таш байлап алды. Ушундай курбанчылык болду сиз менен бизге дин келиш үчүн. Сиз менен биз ушундай үйдө уктап алсак эле ушундай дин келип калган жок. Сиз менен биз ушул динди кадырлабай турган болсок Аллах Таала алып коет. Сиз менен биздин динибиз, сиз менен биздин ибадатыбызга Аллах Таала муктаж эмес. Биз муктажбыз Аллага ошол ибадат кылышка. Биз ушундай муктажбыз ушул Алланын ыраазылыгын табышка бул дүйнөдө тиригибизде туруп. Ушундай тооба ушундай кабыл болот. Жан ушундай таслим болуп атканда ушул карагыраак келе баштаганга чейин тооба кылсак тообубуз кабыл болот. Күн батыштан чыккан убакка чейин, күн батыштан чыкканда ошол аттиң дейбиз ол убак ошол кеч болот. Качан бир ушундай адам ушундай жан таслим болуп атканда оң путтун бармагы муздап атканда периштелер көрүнөт. Адамдын күч кудурети кетет, сүйлөй турган сыфаты кетет, баардык акыйкаты көрүнөт. Ушундай көздүн пардасы алынат. Ошондо жанындагыларга ошол инсан айткысы келет. Инсан ошондой. Бирок ал убакта кеч болот. Ал убакта тилдеги сүйлөй турган сыфат, күч кудурет жок болот. Эч жака кача албайт эч ким. Сүйлөйүн десе сүйлөй турганда сыфаты жок болуп калат. Ошондой бир убак келет. Ар бир адам, ар бир тирик жан өлүм даамын татуучу. Ар бир инсан. Ошол кайсыл адам акылдуу десе, бул дүйнөдө туруп, тиригинде туруп ахиретин куруп кеткен инсан ошол. Тиригибизде туруп, бир жака бар, бул дүйнөдөн бир жака барыш үчүн уялабыз, жакшыраак барайлы деп. Сиз менен бизге ушундай 360 мүнөтүбүздү толук кылып берген Алла Тааланын алдыга барышка, ошол нерсеге даярдык. Сахабалар өлүмдү жакшы көргөн Аллах менен жолугуш үчүн. Сиз менен биз өлүмдү жакшы көрмөк түгүл, өлүмгө даяр эмеспиз. Сахабалар ушундай өлүмгө даяр болгон, мен Аллага жолугам деп ушундай алар сүйүнгөн, ыйлаган ошондой сахабалар тиригинде Алла Таала ыраазы болду, разияллаху анха болду. Бирок ошол силер бейиштиктиңер дегенде, болду бизге деп жатып алган жок да. Менин акыркы жашоом кандай болот экен деп ыйлады да. Мен ошол Алла да ошол менин кабырым кандай болот? Менин акыркы күндөрүмдү жакшы кыл деп ушундай ыйлады да. Ушундай силерди Аллах Таала силерди тиригиңде ушундай бейиштик деп жарыялап 10 сахабаны бир учурда силер бейиштиктиңер деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир сахабаны сахабалар менен отурганда силер бейиштик адамды көргүңөр келеби деди. Албетте көргүбүз келет. Алланын элчиси дегенде азыр эшиктен кирет. Ошондой сакалынан даратын суу тамган, сол колуга ботинкесин алып алган бир киши келди. Бейиштик адам деп ошону айтты. 3 күндөн ошол кирди. Бир сахаба ошол кандай амал кылышын көргүсү келди. Ошол адам кандай амал кылат деп көрөйүн деп, мен атам менен энем менен урушуп кеттим, сиздикиде 3 күн болоюн деп. Ошол киши макул болду. Ошол сахаба барып үйүндө 3 күн жашады. Караса эч кандай ашыкча амалы жок. Ошондой элдигиндей эле амал кылат. 3 күндөн кийин айтты, кечиресиз, мен ата-эне менен урушкан эмес элем. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сизди бейиштик адам деди. Ошол сыяктуу мен ошон үчүн мен сиздин кандай амал кылышыңызды көрөйүн деп келдим деди. Ошондо ошол адам айтты, мен эч кандай ашыкча амал кылбайм. Бирок деди, мен жатарда баардыгын кечирип коем деди да. Аллах Таала сиз менен биздин айыптарыбызды жашырып атат. Алла Таала сиз менен биз ушундай тилибиз менен, көзүбүз менен, бут колубуз менен, фикирибиз менен кылган айыптарыбызды, күнөөлөрдү жашырып коюп атат да. Аллах Таала ушундай ар бир адамдын оң жагында, сол жагында периште бар. Жакшы амалды оң жакта, жаман амалды сол жакта периште. Ошол бир инсан жаман амал кыла турган болсо, оң жактагы периште токтоп тур, тооба кылар бул деп токтоп турат. Бир ушундай бир саа деп, ушундай бир канча бир өлчөмдө токтоп турат, жазбай. Бул адам тооба кылар деп. Андан кийин тооба кылбаса жазат. Жакшы амал кыла турган болсо, сразу жазат. Аллах Таала сиз менен бизге ушундай неаматтарды берип атат, ушундай жакшылыктарды берип атат. Үзгүлтүксүз. Унутуп да койгон жок.
Кайсы пайгамбардын дини тараган болсо, кайсы пайгамбар буга биздин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга чейин канча пайгамбар келген болсо, ошол пайгамбарлардын аялдары жардам бергендердин гана кайсы аял пайгамбарга аялы жардам берип ошонун дини тарады. Кайсы аялга ушундай, кайсы пайгамбарга аялы жардам бербеди, ал баласынын да сактап кала алган жок. Өзүнүн баласы менен аялы менен кошо ушундай топондун астында калды. Аллахнын каргышында калды. Жердин астында калды. Ушундай апат кандай коомго апат келген болсо ошондой калды. Пайгамбарлардын аялдары ушундай. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга да хадисчен ушунчалык динге ушундай салым өтө чоң салым койгон. Меккеде ушундай ушул айылда бир бай адамдар болсо, ошол сыяктуу эле Меккеде ушундай бай адамдардын бири эле ошондой Алла жолуга ушунчалык сарптады байлыгын. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай берди. Алла жолунда ушундай иштетти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөлөк таяк болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана сахабалар жихадта болобу, сапарда болобу, бардыгы аялдары ушундай күч кудурат берген, жардам берген. Алла жолуга дин ушундай динди таркалышына себеп кылган, фикир кылган. Алла Таала аялдарды ошол себептен аялдар деген Куранда сүрө бар, эркектер деген сүрө жок. Алла Таала ушундай аялдардын кадыр баркын ушундай көтөрүп койду. Алла Таала даражасын ушундай көтөрүп койду. Аллах Тааланын бактылуулугун 4 дуалдын ичинде койду. Аллах Таала аялдардын бактылуулугун 4 дуалдын ичинде койду. Мариям энебиз ушундай 4 дуалдын ичинде отуруп, ушундай жаңы мөө пишип аткан мөөлөрдү алган. Мөөлөрдү ушундай жеген 4 дуалдын ичинде Аллахнын казынасын таап алган алар. Кандай эле мурдагы пайгамбарларга келген нусрат, сахабаларга келген нусрат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келген нусрат, сахабалардын аялдарына келген нусрат сиз менен бизге дагы келет. Качан Аллахнын пайгамбарын, Аллахнын өкүмүнү толук кыл дегенди кылып, Алла тыйган нерсенен тыйып, Алла ошол кыл дегенди кыла турган болсок, пайгамбар көрсөтүп кеткен ишти кыла турган болсок, сахабалар кылган ишти кыла турган болсок, ошолорго келген нусрат бизге дагы келет, сөзсүз келет. Ошол бир сахабанын аялы ушундай үйдө унада болду. Я Алла деди, өзүңдөн башкага муктаждык кылба деп намаз окуп дуа кылып койду. Жаргылчактан ушундай Аллахнын өкүмү менен ун чыгып баштады. Үйдөгү нерселердин бардыгын толтурду, комушулары унду ушундай толтурду. Ошондо ун чыгып атат жаргылчактан дуа кылган себебинен. Ошол сахабанын аял киши дуа кылган себебинен ушундай жаргылчактан ун чыгып атат. Ошол сахаба ушул жаргылчакта эмне бар экен деп ушундай караса, жарты буудай турган. Бир бүтүн дагы эмес, жарты буудай турган. Ошонун себебинен канча дуа кылды. Жарты буудайын ушундай себеп кылып Алла Таала ушундай берекесин, ундун берекесин берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга айтканда, ошол жаргылчакты силер тиктебегени керек, кыяматка чейин ун чыгат эле деди да. Аллах Таала олар ушундай өлгөн эшегини, өлдүгөн балдарыны тирилтип алган эки намаз менен, ушундай эгиндерге жамгыр тилеп алган. Аллах берет деп ушунчалык якын менен иштеген, ошон ишенген. Фатима энебиз Али разияллаху ушундай анар жегим келди деди. Ушундай анар алып келатса бир колу жук адам ушундай тилемчилик кылып отурду да, ошого берди Алла үчүн. Бул дүйнөдө бирди берсеңер, Алла Таала бул дүйнөдө бир нерсе берсеңер, 1 сом берсеңер 10 сом кылып кайтарам деген ишенет эле, ошого толук якын бар эле. Али разияллаху ушундай үйгө келсе, бир аздан кийин эшик такылдады, ушундай эшикти ачып чыкса, бир сахаба ушундай 9 анар алып келген. Алла Таала бириге 10 берем деген деди. Мен сени сынайын дедим эле деп бирөөсүн да кошуп берди. Алар ушундай толук эргешкен себебинен Алла Таала алардан ыраазы болду тиригинде. Аллах Таала аларды ушундай түбөлүк кыяматка чейин аты өчпөйт. Кыяматка чейин эч ким алардын атын өчүрө албайт. Кыяматка чейин Мекке Мединада жер титирбейт. Кыяматка чейин алар эч бир мамлекетке муктаж болбойт. Ушундай даражага ээ кылды аларды. Сиз менен биз дагы ушул ишти кыла турган болсок, кандай эле ата бабаларыбыз кыйынчылык көрдү бул дин үчүн. Кандай эле ушундай канча жыл орустардын колунда ушундай иштедик. Алла Таала сиз менен бизге ушундай Кыргызстанга ушундай менет берди. Өтө чоң неамат берди, өтө чоң жакшылык берди. Бул ишти кадырлап кыла турган иш берди. Кадырлап кылып ала турган иш берди бул ишти. Өтө кыска убакыттын ичинде Алланын ыраазылыгын таба алганга өтө чоң мүмкүнчүлүк бар. Сиз менен биз ушул азырдан баштап ушундай тоо кылып, ибадат кылып, көп ибадат кылып калганга мүмкүнчүлүгү бар. Ушундай дават кылып эле, ушундай намаз окуп эле үйдө отуруп кал дебейт. Ушундай дават кылгыла, ушундай ахирет, ушундай дүйнө ишини кыла турган болсоңор, ушундай кылгыла. Сырттай көргөн адам ушундай өлбөй тургандай, өлбөйт окшойт бул адам деп ойлосун. Дүйнө ишини ушундай кылгыла. Ахирет ишини кыла турган болсоңор, ушундай кылгыла, аздыр өлүп кала тургандай кылгыла дейт. Ошол сахабалар дагы дүйнө кылган, сахабалар дагы соода саттык кылган, сахабалар дагы ушундай
үйлөнгөн, бала чакасы болгон аларды дагы сахабалар дагы ушундай баардык көрсөткө 24 саат бою пайгамбарыбыздын толук эргешти. 24 saat bolu alardın kılgan işi, uktağanı demi dağın zikir boldu. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gösterken tarikatında yaşay turgan bolsak, 24 saat ibadat bolup jazylat jana Allah'ın nusratı tolup kelet. Oşolorga kelgen, oşol wagtdaga Allah özgörgön jok. Oşol nerse bizge berip atat. Siz menen bizdin ушундай демибиz, бул ишти кылбай койсок, көзгө көрүнбөгөн кичине бир курт менен канча дүйнөнү титиретип койду. Ошондой үйдөн чыга албай калдык, мечитке бара албай калдык. Ошондой бир муктаждык үчүн чыгыш үчүн канча бир нерселер керек болуп калды. Аллах Таала ошондой нерселерден сактасын. Силер бул ишти кылбай турган болсоңор, бул иштин кадыр баркын билбей турган болсоңор, ошондой бузукулук иштер ачыктан ачык боло турган болсо, силерге ушундай оору жиберем. Силердин ата бабаларыңар дагы, силердин эң акылдуулуңар дагы ушундай несі тоқтап қалады, ушундай акылы жетпей калат, эң акылдуу деген инсан дагы акылы жетпей калат деген. Ата бабалар көрбөгөн оору келет. Качан ошол Аллахтын улуктугу болбосо, ушундай зынакорлук жана башка бузукулуу иштер ачыктан ачык боло турган болсо, бир иштин бир жаман иш болуп атканын ушундай тил менен токтоткула, болбосо колуңар менен токтоткула, болбосо жүрөктөн жаман көргүлө, ал дагы имандын төмөн бир даражасы. Бани Исраилдин коому ушундай начарлаганда, Bani İsrail'in kovumunda çarlaşı uşunday baştalgan, bir adam ekinci adamdı bunday bul işten tıygan, bul işti kılbağın dep tıygan, ertesi günü oşol işten tıyılbasa dagı eç nerse körbөгөндөй bolup jep içip jep жүрөрген, andan keyin ошондой көрүнүштөр көбөйүp, ошол күнөөкөлөр менен Алладан коркондордун жүрөктөрүн Алла Таала аралаштырып таштады. Ошонун себебинен кыйроого салды, ошонун ичинен каргышка калды. Мурдагы коомдор бир эле күнөө кылганды билет эле. Murda koğunlar bir ile günah kılgandı biretili. Bir ile töğünü öldürgen sebebinен, bir ile töğünü öldürgen sebebinен Allah Taala kıyroğa saldı. Bir ile günah kılgan sebebinен Allah Taala'larda uşunday kıyroğa saldı. Siz menen bizdin wagtda kançalagan günöler açıktan açık bolot. Siz menen biz uşunday begapar, uşunday tınç, beşke pütök alganday uktayбыз. Ошундай bir дуа кылайлык. Өзүбүз чет элге чыга албасактан, өзүбүз башка барып, башкага эскерткенге алыбыз жетпесе да ушундай дуа кылайлы. Ушундай дуа бул момундун куралы дуа иншалла. Аллах Субхана Таала сиздерден ыраазы болсун. Аллах Субхана Таала ушундай Кыргызстанга берип атат азыр. Бул дүйнө, бул жерге келгенден максат, бул жерге келгенден максат аялдарды бир жерге жыйып алып, эрге этият кылыш, пардага бекемдик, бул эмес. Бул жерге чыккандан баштап ар ким оңолуш да. Эркеги өзү оңолсун, аялы өзү оңолсун, бир туугандар өзү оңолсун. Бирок бул жолго чыккандан баштап максат тартипти үйрөнүш. Мусулмандын жашоо кандай болуш керек, ошол тартипти үйрөнүш. Жана ошол оңолом дей турган адам ар бир өзү оңолсун. Бул жолду ушундай кадырлайлы. Бул жолду ушундай кадырлап кылайлы. Кийин дагы Аллах Таала ушул жолго чыгарганга мүмкүнчүлүк берсин. Бул жолго кадырлабай турган болсок, бул жолду кадырлабай турган болсок, бул жолго чыгып алып, Аллахтын улуктугун айта албасак, бул жолго чыгып алып бирөөнүн айыбын көрсөк, бул жолго чыгып алып бирөөдү гыйбат кылсак, бул жолго чыгып алып ушундай ушактасак, бул жолго чыгып алып бирөө менен араздашсак, Алла Таала ушундай бул жолдон четтетип коет. Бул жолго чыга албай калабыз, канча аракет кылабыз. Канчалаган байлар бар, канчалаган акчалуулар бар, канчалаган акылдуулар бар. Бул жолго чыга албайт, чыгайын дейт, бирок чыга албайт. Аллах Таала товфик бербесе, Аллах Таала мүмкүнчүлүк бербесе, биз чыга албайбыз. Кандай эле Муса алейхиссалам Аллах Тааланы сурады, Алла товфик деген не деп. Муса атыңды айт деп айта албай калды. Товфик деген ошо Аллах Таала сиз мени бизге товфик берип атат, мүмкүнчүлүк берип атат, жакшылык берип атат. Бул ишти ушундай кадырлап кылып калайлы. Бул ишти ушундай кылайлы. Ушундайлык берилгендик менен кылайлы. Ахирет ишини сырттан көргөндөр бул жинди болуп калсын деп, бул жинди болуп калыптыр деп ойлосун да. Ошончолук катуу кылайлы. Бул жолго чыккандан максат өзүбүз ахиретибизди куруп, чыныгы жашоо, мусулман жашоо. Мусулмандан бүгүнкү күндө мусулмандан башка диндер мусулмандардан жийиркенип калды. Мусулмандар террорист, мусулмандар бахайыз, мындай деген турган нерсе жок. Мусулмандын жашоо, сахабалар силер бизге окшош болуп жашагыла деген. Иорданияга келген, ошондой канча мамлекеттерге келген сахабалардын тартибини көрүп динди кабыл алган. Сахабалар ушундай тартип менен ушундай көрсөтүп койгон. Кандай болуш керек? Сахабалардын мусулмандын жашоо кандай болуш керек? Адеп, ахлак, маашарат, муамалат,
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem жүрüm туруму, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ушундай өзүнөн чоңдорго кандай иззат кылган, кичинелерди кандай иззат кылган, үрдөган менен кандай мамиледе болгон, бардыгын көрсөткөн, сахабалар ошону толук эргешкен. Ошонун себебинен Peygamber ушундай көрдү. Бүгүнкү күндө ушундай динди кадырлабай койдук. Кайсы нерсени кадырлай турган болсок, ошонун баасы өтөт. Бүгүнкү күндө ушундай дүйнөнү көп сүйлөдүк, дүйнөнүн кадыр кыймматы ушундай жогору болду. Алланын кайсы нерсени көп улуктай турган болсок, ошол нерсе улуг болот, ошол нерсе кадыр бактуу болот. Бул жолуга ушундай нак соодалашканды бардыгыбыз жакшы көрөбүз. Бул жолуга ушундай чыгайлы, нак чыгайлы. Бул жолуга ушундай чыгып калайлы. Bir sahaba, bir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir top sahabanı жөнөттү Allah жолуга. Bir sahaba ошол ал убакта, азыркы убакта жихад жок. Азыркы убакта жихад ар ким өзү менен өзү жихад. Ал убакта ушундай мушриктер менен, кафирлар менен жихад болот эле. Ошол сахаба билди, ошол акыркы жолу кетип атканын, ошо өлүмгө кетип атканын билди. Ал мындай бир дүйнөлүк жагынан же бир бала чакасы тосуп калган жок, садыгы тосуп калган жок ону. Өлүмгө кетип атканын билип, Пайгамбарыбыздын аркасында туруп намаз окуп калайын деди. Эртең менен жөнөткөндө да жума күнү эле Пайгамбарыбыздын аркасында туруп намаз окуду. Ошон үчүн калды, башка максатта калган жок. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне үчүн кетпедиң деди. Мен атым күлүп менин аркасынан жетип алам дегенде, сен алардан жарым күн мурда бейишке киресиң, жарым күн кийин, жарым күн 500 жылга барабар. Ахиреттин жарым күнү биздин 500 жылга барабар. Ошол сахаба ошол жарым күн калганын себебинен канча артта калып кетип атат. Биз болсо бир жума, бир ай, бир жыл аркага таштайбыз да Алла жолуга чык десе. Алла жолуга чык десе ушундай сүйүнүп чыгып кете турган, топ болуп чыгып кете турган, кандай эле башка дүйнөлүк иш болсо бирөөлөрдү ташкил кылабыз, бирөөлөргө ушундай пайдаларын айтабыз. Бул жолуга чыкканда ушундай бирөөлөргө пайдаларын айтып, ушундай сүйүнүп чыгып кете турган амал бул. Сиз менен биз ушундай чыгайлык. Сиз менен биз алдыңкылар авалин, алдыңкылар алдыга карап кетти. Бейиште да ушундай ар бир адамдын өзүнчө даражасы болот. Бейиште дагы бир марта субханалла ушул Алла жолуга чыктык азыр. Кимде ким ушул арабызда ким кайсы инсан бир марта субханалла деп көп айтып койгон болсо, бейиште артаң ушундай даражасы бизден жогору болот. Ушундай жогору жактан бир ушундай жит келет. Бул кандай жит десеңиз, ушундай бейиште жогору даражадагы жит. Ошондо жогору жактагылар, бейиште жогору жактагылар пас жакка түшкөнгө болуп уруксат, пас жактагылар жогору жакка чыга албайт. Бейиштен ушундай Аллах Тааладан төбө сурасаңар берем дейт. Ошондой бейиштин эң жогоркуларын сурайлык. Аллах Тааладан сураганыңарды берем дейт. Бирок бул дүйнөнү кимде ким бул дүйнөнү сурай турган болсо, бул дүйнөнү берет, ахиретте куп-куру кылат. Кимде ким ахиретти сурай турган болсо, бул дүйнө анын астында, таманынын астында хор болгон абалда калат. Сахабалар ушундай болгон. Bir согушта сахабалар bir согушта ушундай падыша, өтө чоң падыша менен салгылашуу болгон. Ошол падышанын тажисыны эч ким ушундай кармаганга уруксат эмес болгон. Ошол тажыга, ошол падыша барып отурса, ошол тажысы ушундай үстүнөн келип кийилип кала турган, ошондой даражада падыша болгон. Ошол падышанын тажисыны, ошол согуш болду, мусулмандар жеңишке жетти. Ошол падышанын тажисыны бир сахаба жипке байлап алып, жип менен сүдүрүп келип, Байтулмалга бир тегип киргизип жиберген. Аллах Таала ошондой алтын, күмүш аларды ошондой таманын астында болгон. Ошондой хор болгон абалда дүйнө аркасынан ээрчиген. Ошолор бул дүйнөнү ушундай бир дүйнөгө жетиш максат эмес, ахиретте Алланын ыраазылыгын табыш максатында бул ишти кылайлык. Бул ишти ушундай кадырлап кылайлык. Кайсы ишти туура сүйлөп, кайсы сөздү туура сүйлөгөн болсок, кайсы ушундай окуяларды туура айткан болсок, Алланын өкүмү менен, туура эмес айткан болсок, өзүбүздүн кемчилигибиз менен бизде дагы илим жок, үргөнөбүз деп жүрөбүз. Бул жол ушундай үргөнө болуп тургандан кийин кыла турган жол эмес. Машина айдаш үчүн бир же болсом бир мындай дүйнөлүк илимди үргөнө болуп тургандан кийин кылат. Бул ишти кыла беребиз, үргөнө беребиз. Бул жолу чыгып, бир жерден кемчилик кетсе, кийинкисине чыкканда ошол жерди тууралайбыз. Бул жолдо чыгып бир аз түшүнбөстүк болсо, кийинки жол чыкканда ушундай ошол нерселер туура болот. Ушундай этип өмүрүбүздүн аягына чейин кыла беребиз, үргөнө беребиз. Ушундай жол. Бул мен үргөнө алайын, мен иштекенин билбейм. Алиф деп араб тилинде бир тамганы билбесеңиз дагы бул жолго чыгың. Бул жолго чыгып ушундай үргөнүп келесиз. Бул жол үргөнүүчү жол. Бул жолго чыкканда максат кооз сүйлөш эмес, кооз баян айтыш эмес, кооз ушундай элди өзүнө тартып сүйлөй турган жол эмес бул. Бул жолго чыгып тарбият алып үргөнүп келе турган жол иншалла. Нак жазылыңыздар, коркпой эле жазыла бериңиздер. Бир адам ушундай 5 жылдан кийин чыгам деп, бир шейхке 5 жылдан кийин чыгам деп айткан экен.
5 жыл күтүп жүрүп туруп ошол 5-чи жыл болгондо келип ошо палан убакта сен чыгам деген элең десе эсине чыгып калган экен. Мен ошо жөн эле ниет кылып койдум эле деп чыгып кеткен экен. Ошондой ниетти дагы ошондой кылыңыздар. Коркпостон кылыңыздар, коркпостон нак жазылыңыздар. Чыгып алыңыздар иншалла. Бул дүйнө кала турган дүйнө, ахиретибизди куруп алайлык. Туура эмес сүйлөгөн болсок, катуураак сүйлөгөн болсок, кечирим сурайбыз, кечирип коесуздар. Нак жазылыңыздар, ихтилат кылыңыздар. Аллах разы болсун сиздерден.